Rayon boyunca eski parta stoldu jiyip жүрüp, rayon boyunca mugallimlerdi jiyip жүрüp, bayağı Gülşen Obayga okşap жүрüp, çok жерден жаңы мектепти açıp ошону менен иштеп келди. Бирок мен айтамын, шүгүр, эсен аман bir эмеге портко жетип, bir mezgilge келип, Кудайга шүгүр тапшырып атабыз. Ey урматтуу тапшырып аткан директорлор, бери башты көтөрүп, сыймыктанып кол чабып коюңар. Endi urmattуу катышып аткан башка мугалимдер, жаш директорлор, анан кийин райондун жетекчилери. Бул директорлор мына отургандар. Тажимурат, Эшназарбаев, Рахматулла, Орозгүл, Алдыгапар, жана киминди көрбөсөм атын Карамат, Гүлнара, атыңарды атай алмасам капа болуп калбагыла. Бул директорлор 3 ай, 6 айда 1 айлык берген убакта мектепти жетектеген. Ремонтко мамлекет акча берген убакта жетектеген. Анан эми 5 жылдан ашык иштегендер кайта шайлансын дегенини привратный дейт. Тескери түшүнүп алып, буларды айдап жүгөрүптүр. Бошотуп жүгөрүптүр. Кичине тактичный болбойт. Орусча бир сөз бар. Подбери выражение деген. Антип ошончо кыйын убакта иштеген директорлорду өксүтүп албайбыз. Президенттин дагы, министрдин дагы указы туура, бирок биз аны бир аз кыйыр пайдаланып кетип атабыз. Ошол үчүн мен Гүлнара сыяктуу, Орозгүл сыяктуу, Рахматулла сыяктуу, мына азыр атын атагандар сыяктуу иштеген, жаңы кыйын убакта иштеген директорлорго, пенсияда жүрөт Гүлбай Садыков деген, Ахун агай бар, Маматкулов Үсөн деген бар, дагы көптөгөн улуу Адалат деген бар, мына Чалдыбалдыда. Ушу иштеген мугалимдерге, bir директорлорго, bir рахмат айтып, Кудайберди Маматкулов деген бар, bir кол чабып коюңуз.